Президент Садыр Жапаровдун өзгөчө кырдаалдар министрлигине берген тапшырмасы канчалык деңгээлде аткарылды? Министр Бообек Ажыкеев бүгүн өкмөт үйүнө дал ушул жааттагы суроолорго жооп берүү үчүн келди. Министр Бообек Ажыкеев президент Садыр Жапаровго бет алаардан мурда эки ооз сөзгө тартууга үлгүрдүк. Саламатсызбы? Сизди жана сиздин күжүрмөнүн курамында куттуктайбыз. Түркияга барып бир ополтодой жумуш баштагандай жасап келдиңиздер. Күжүрмөн курам негизи жылына канча жолу машыгуудан өтөт, анан сиздин кызматкерлериңиз дагы тил билишет экен, канча тил билишет, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул бизде эл аралык куткаруучулар атайы тобу түзүлгөн. 2 жыл мурун биздин куткаруучуларыбыз аз санына карабастан эң жакшы көрсөткүчүлөрдөн билинип келди да. Бул 198 адамды каза болгон адамдардын денесин алып чыгуу, бул забалдардын арасынан алып чыгуу, бул аябай кыйын жана кооптуу жумуш болуп эсептелет. Себебинен да ичине киргенде бул үстүндөгү мындай кечеки бузулган үйдүн сыныктары биздин балдарыбызды басып калышы мүмкүн. Өзү могу куткаруу жумушка жалгыз эле биздин куткаруучулар катышкан жок. Каерде биздин студент кыргыз жигиттерибиз аябай активдүү катышты. Посолубуз Руслан Айтбаевич Казакбаев, адан тышкарыдагы могу жумуштарды алып барганда, мисалы, биринчи катардын бири болуп туруп, Минздравдын кызматкерлери 6 адам учуп барды. Бул биздин мобильный госпиталды орноштуруп, аерден ошо элге кызмат кыла баштады. Ошентип Бообек Ажыкеев президенттин иш бөлмөсүнө бет алды. Урматтуу башкы колбашчы, сиздин тапшырмаңыз менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Түркияга барып, өз кызматын эркинде аткарып, тез окуясыз кайра келди. Ооба, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы так жана кынтыксыз аткарылганын убакыт көргөздү. Муну өлкө башчы баалап, кыргыз куткаруучуларына терең ыраазычылыгын билдирди. Биздин куткаруучуларыбызды дагы биз массалык маалымат каражаттарынан карап отурдук. Жакшы иштеп келишти. Ошондуктан сиз чогулуш жасап, баарын бир столго отургузуп туруп, арасынан мындай бир өзүн жакшы көрсөткөн кызматкерлерге сыйлык берүүнү караштырыңыз. Түркияда окуган, тил билген балдарды ал жака кошуп, машыгуу системасын киргизип, 1 жыл мурун биз кинологический службаны жандандырдык, иттерди алдык, аларга атайын довольстволорду ачтык. И ошо сиз тапшырмаңыз бергенден баштап булардын ошо эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири болду. Соңку 2 жылда куткаруучуларды даярдоону жана кинологиялык кызматтын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча жигердүү иштер жүргүзүлүп жатат. Анын натыйжасы жүрөк кубандырат. Себеби тарыхта биринчи жолу кыргыз куткаруучулары башка мамлекетте куткаруу издөө аракеттерин көрүштү. Ал Түркия болду. Ошол күндөрдөгү куткаруучулардын эмгегин чогуу эстейли. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Fevral Түркияли бул күндөрү баштан оор күндөрдү кечирүүгө аргасыз. Очогу 7-8 балга чейин жеткен зилзала жай тургундардын жашоосун төп тамыры менен өзгөрттү. Бир түндө эле табият кырсыгы кай бирөөнү жесир калтырса, кай бирөөнү жетим кылды. Жер менен жексен болгон турак жайлардын алдында аман калган адам болсо экен деген тилек менен издөө, куткаруу иштери башталды. Урандылардын алдында калган жарандар канчалык эрте табылса, ошончолук жашоо мүмкүнчүлүгү жогору эле. Бул учурда президент Садыр Жапаров кесиптеши Режеп Тайип Эрдоганга көңүл айтып, дароо жардам жиберерин билдирген. Where are you from? Kırgızistan. Canlarımız, kardeşlerimiz gelmiş. Ağlamak üzereyim ya. Президенттин тапшырмасынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен куткаруучулар, дарыгерлер Түркиянын жер титирөөсүнүн очогу саналган Хатay, Кахраманмараш шаарында болушту. Күн түн дебей уранда алдында калган жарандарды табуу аракеттерин көрүштү.
Каргашалуу күндө жакын адамдарынан айрылган түрк жарандарынын ыйы жүрөктү сыздатпай койбойт. Кыргыз куткаруучулары Түркияда дээрлик жарым ай жүрүштү. Жыйынтыгы жүрөк жылытат. Себеби кыргыз куткаруучулары жалпы 10 чакты адамды урандылардын арасынан тирүү алып чыгышкан. Бул учурда кыргыз дарыгерлеринин эмгеги дагы түрк эли үчүн чоң болду. Жарадар болгон жергиликтүүлөргө жеринен жардам көргөзүп, саламаттыгына кам көрүштү. Ben de dışarı kaçarken nasıl olduğumu В первую очередь психологическая помощь. Бывали такие случаи, когда они теряли сознание, когда при виде родного человека они теряли сознание, и мы приводили их в чувство. Также мы оказывали помощь всем, кто нуждался в ней. Были различные мелкие травмы, царапины. В принципе, все, что от нас зависело, мы делали. Оказывали первую необходимую медицинскую помощь. Жарым ай дегенде кыргыз куткаруучулары мекенине кайтышты. Сүйүнүч, кубанычка толгон жакындары, жоро жолдоштору, анан албетте кесиптештери тосуп алды. Канткен күндө да Түркиядагы аламат кыргыз куткаруучулары мыкты, жогорку даярдыкта экенин далилдеди. Жогоруда биз көрсөткөн Түркиядагы кыргыз куткаруучуларынын жумушунун чети гана алардын кыйын жана кооптуу ишинин жакшы түшүнгөн президент Садыр Жапаров министр Бобек Ажыкеевке Түркиядагы издөө куткаруу иштеринде өзгөчөлөнгөн куткаруучуларды сыйлоо боюнча сунуш киргизүүнү тапшырды. Бул башкаларга стимул болорун, алар мындан ары да мыкты иштеп, өз кесибинде өсүүгө умтула турганы айдан ачык. Жаңы эле президентке кирип чыктыңыз да, президент сизге алкыш айткандан сырткары мындай тапшырма дагы берсе керек. Ооба. Садыр Кожоевич ар бир кырдаалды өзүнүн көзөмөлүнө алып турат. Кайсы жерде болбосун, кандай болбосун. Эми сиздер билгендей Садыр Кожоевичте баягы күн түн деген понятие жок. Түнү дагы, күндүз дагы, таңгамал дагы баягы өзүнүн поручениясын берип, жана аны контролдоп турат. Анан азыркы 23-жылдын башында эми бир жагы жакшы аябай кабар, бул суунун көлөмү, кардын көлөмү 3 эсе бизде көп Кыргызстандагы. Аны экинчи, конечно, мындай башка таасири бар, бул кар көчкүлөр, жер көчкүлөр жана селдер, суу каптаган моменттер аябай көп болуп калышы мүмкүн. Ошо тууралуу катуу эскертти. Адам өмүрүн сактоо жана куткаруу. Учурдагы куткаруучулардын башкы милдети дал ушул. Бат-баттан калың дуалды тешип, ары жакта жаткан адамга жетип баруу, эң ириде тирүү алып чыгуу. Дагы бир жоопкерчиликтүү милдет турат. Ал ары жактагы көп кабаттуу үйдө калып калган адамды тирүү алып чыгуу. Куткаруучулар канчалык ыкчам жана биримдикте иш алып барса, ошончолук адамдын өмүрүн сактап калуу шансы бар. Жер кабалды. Мындай даярдыкты Темирлан мыкты өздөштүргөн. Топтогон тажрыйбасы Түркияда жемишин бергенин айтат. Себеби бул каарманыбыз кесиптештери менен биргеликте уранда алдынан боюнда бар келинди аман эсен алып чыгышкан. 20 жаштагы боюнда бар бир кызды чыгарганыбыз болду. Ошо астына киргенде ушу дивандын үстүндө эле жаткан учурда да полный аякка кирүү жери жок, чектелген. Ошол жерден үн эле чыгат да, эми тияктан барып сурап, алакон сурап, эң биринчи ошо куткаруу иштерин жүргүзүп, ошол жерден чыгарып, аяктан да ата-энелерине, медицина кызматкерлерине өткөрүп бердик. Мыкты даярдык гана өз жемишин берет. Ооба, кыргыз куткаруучуларына берилген билим жана тажрыйба Түркияда жогорку жыйынтыгын көргөздү. Эл аралык практика биринчи болгонуна карабастан куткаруучулар милдетин так аткара алганы талашсыз. Элестетиңиз, көп кабаттуу турган үй, имаратта, турак үй. Бир моментте эле баягы бардыгы урандык айланып калган да. Анан ал жерде канча киши бар экен, кайсы киши кайсы жерде жаткандыгын буну билиш өтө оор да. Ошон үчүн биздин баягы куткаруучулардын тажрыйбасы жакшы болгон үчүн баягы жеринде уюштуруп, сөзсүз түрдө жанында турган тууган уругу бир үй бүлөдөн бирөөсү качып чыккандагы үй бүлөлөр бар экен да. Сөзсүз түрдө алардан опрос жасадык. Бул эми баягы атайын чалгындоо иштерине кирет. Алардан сураштырдык. Кайсы позициясы кандай болгон.
Биз биринчи барганда эле ошо орустар менен чогуу бир объектиде иштеп калдык. 9 кабаттуу 3 үй экен. Ал жерде баягы северный сторонасында жалаң уктай турган бөлмөлөр экен. Ошол катары полный үстүнө кеткен да. Ошол объекттин өзүнө 82 жансыз денени алып чыкты. Түркияда кыргыз куткаруучулары күн түн дебей, чалыктым, чарчадым дебей эмгектеништи. Ал жерде эми баягы өзгөчө кырдаал катталганда бизде кабыл алынган эреже бар, режим бар да. Ал режим бир суткасына 3 смен менен 8 сааттан алмашып иштеш керек. Ал эми ал жакта жумуштун көлөмү аябай көп болгондуктан биздин куткаруучулар 12 саатка чейин иштешип атты. Бул ит менен Чыңгыз Жумабековдун байланышы өзгөчө. Анткени экөөнүн мамилеси ата бала, эркелетип, үйрөтүп, жол көрсөтүп, алда канча ийгиликти багынткан. Аты Гром бул баатырдын аты. Немец овчаркасы. Түркиядагы бир нече адамдын баягы өлүмдөн аман сактап калган баатыр десек жаңылышпайбыз. Азыр бул жака жууклаткан себеби ушул Громду баягы тилге салып, ушуну үйрөткөн ээсине барабыз азыр. Алдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери. Гром акырын кыргызча түшүнөт экен негизи. Бул дароо эле сизди издеп таалап турбайбы? Ассаламу алейкум. Ушул Громдун эрдиктери боюнча бир эки ооз сөз бизге айтып бериңизчи. Эми бул экөөбүз биринчи жолу бардык, тем более биринчи жолу барганда бул деле өзүн жогото болот, жоготуу сезими болот. Бирок актан ичине ойнотуп, ичине көңүлүнө киргизип, эме кылып, анан өзүнө берилген тапшырмаларды эми изде десем, издеп таап, белги берип аткан жеринен издеп таптык да. Канча адамды себепкер болду? Эми мындай айтканда эсептеген деле жокмун. Чынын айтканда тапканына эле сүйүнө эле. Тапканына эле сүйүнө эле экөөбүз көп ишти аткардык деп ойлойм. Куткаруучулар анын ичиндеги дарыгерлер, кинологдор булардын бардыгы куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордон окуп, тажрыйбасын тереңдетип келишет. Куткаруучуларга ар кандай программалар бар. Бул тоодон куткаруу боюнча, суудан жана завалдардан куткаруу боюнча иштери, сабактар өтүлөт. Бул жерден биздин республика боюнча жаңы келген куткаруучулар баштапкы даярдык боюнча өтүшөт. Андан кийин повышение квалификация, андан кийин ошо курстар менен окуп өтүлөт. Эң ириде куткаруучуларды даярдоо элдин коопсуздугунун кепили. Дасыккан кесипкөй куткаруучулар учурдун талабы экени анык. Андыктан мамлекет соңку жылдары дал ушул тармакка өзгөчө көңүл буруп жатканы бекеринен эмес. Кызмат кыл. Бул жумада президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган Кыргызстандын Индиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимовду кабыл алды. Күнү түнү дебей иштеш керек, өзүңүздүн кол астыңыздагылардын бардыгын иштетип турушуңуз керек. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмү башка өлкөгө Кыргызстандын атынан элчи болуп бара жаткан кадрдын кызматтык иш тажрыйбасына, кесипкөйлүүлүгүнө жана чет тилдерин билүүсүнө өзгөчө көңүл бурат. Анткени элчи башка өлкөдө Кыргызстандын жүзү катары эсептелет. Билбейм, биринчи жолу көрүлүп атабы, көрсөтүп атабы деген ошонун ичинде. Агай, биз тартып аткан нерселер бар, биринчи жолу болот ошо. Тышкы саясат бөлүмүнөн биринчи жолу болот азыр кайсы. Мына биздин мамлекет тилибизде кыргыз тилде болуп атат. Ошонун деген копиясы англис тилде болуп атат да. Ушул ишеним грамоталарды эки адам кол коет. Бул деген тышкы иштер министрлигинен келип министр кол коет. Анан биздин президентибиз анын үстүнөн өзүнүн колу менен бекитет да. Анан бул деген ошол расмий түрүндө биздин элчибизге берилет. Анан деген элчибиз деген тиякта деген ошол уюштуруу деген жолугушуу деген алардын деген президенттин жетекчилиги менен жолугушуу болгондо өзүнүн деген ишеним грамоталарын ыйгарат да. Thank you so much. See you in New Delhi, yes. I hope see you again. Ары жоопкерчиликтүү, ары маанилүү болгон кызматты аркалап, экономикасы ар тараптуу өнүккөн Индияга элчи болуп бара жаткан Аскар Бешимов кызматка киришери менен 3 багытта иш алып баруу ниети бар экенин айтты. Чоң мамлекеттердин катарын, экономикасы өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктайт. Биз менен эми алага катышта көбүнчө эмнеге басым жасайсыз?
Ошол бизде негизги бир 3 тармак. Биринчи алардан бир инвестиция тартуу. Неге дегенде 1,5 миллиард. Экинчи сөзсүз түрдө биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү 1,5 миллиард эл. Ошого биздин бир өзүбүздө кандай айыл чарба соодасы бар. Бизде башка кандай десем экологиялык бизде көп чыгарган жемиштерибиз бар. Ошолорду ушу Индияга өткөзүү буюрса, июль айында биздин президенттин ушу Индияга азыр пландаштырып атабыз визитти. 25 февраль аларча мамлекеттик резиденциясы. Бул күнү министрдин милдетин аткаруучу кызматына киришип жаткан Каныбек Иманалиевдин мойнунда өлкөнүн эң маанилүү тармагы делген Билим берүү министрлигинин арабасын тартып кетчү милдети турат. Президент Садыр Жапаров Каныбек Иманалиевге бул милдет канчалык жоопкерчиликтүү экенин эске салды. Окуучуларды дагы ушул бүгүнкү күндүн замандын талабына ылайык сабак берип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык билим берип, билимдүү, илимдүү кылып алып чыгыш бул сиздин милдетиңиз. Мугалимдердин милдети. Ошондуктан мугалимдерди дагы аттестациядан өткөрөсүңөрбү, билим деңгээлин мындай комиссиондо текшересиңерби, ушундай адилеттүү карап туруп, ошол ал жагындагы реформа барганга, толук реформа, бала бакчадан баштап мектептерди, жогорку окуу жайларына чейин реформаларды жасаш керек. Бизде мамлекеттик жекеменчик партнерчилыгы деген закон бар. Ошого өткөзүп берели. Окумуштуулар боюнча сиз абдан туура айттыңыз. Мен азыр сунуштарды даярдап келдим. Азыр Билимдер академиясы реформа болгончо жаш окумуштар карап калбасын, президенттик стипендия берсек. Билим берүү министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевдин бул тармакка кандай реформа жасай алары бизге кызык болду. Билим берүү тармагын толук кандуу, масштабтуу реформа боюнча тапшырма берди. Бир айдын ичинде реформанын концепциясы даяр болот. Биназаны коомчулукка алып чыгабыз. Биринчи 5 багытта эң эле мугалимдин коомдогу статусун жогорулатышыбыз керек. Мугалим Кыргызстандагы эң ардактуу профессия болуш керек. Профессионалдык техникалык биздин орто окуу жайлары бар, атайын кесипчилик. Аларга экономикалык, чарбалык толук эркиндикти беришибиз керек дагы. Алар биздин жанагы жеке менчик институттары менен, өндүрүш менен тыгыз иштеш керек. Ол сеттерин куруу да таяк өзгөрдү. Өндүрүп мындай бул дегенде бардыгы менен бирдей болот да? Жок, бул милицияныкы өзүнчө МВДныкы. Бул милициялардыкы. МВДныкы. Эки тең. Эки тең. Берки коргоо министрлигинин эмелери башкача болот. Бул погондор бүгүн ата мекен үчүн үзүрлүү эмгек кылган ички иштер министринин, прокуратуранын, бажы кызматынын жана юстиция тармагына эмгеги сиңген кызматкерлерге ыйгарылат. Күч органдарына эмгеги сиңген погончун кызматкерлер азыр жакта даярданып жатышат. Алардын болсо ушундай генерал наамдарды алышат экен. Мисалы, бул юстиция министринин генерал майору Мукашев Сагындык Болотбековичтики. Бул жакта болсо атайын ички иштер министрлигине ошондой эле прокуратура кызматкерлери таандык. Ушул сыйлыктарды азыр президент Садыр Жапаров өзү келип тапшырат. Бүгүн Баткен облустук милициясынын начальниги Мурат Боронов милициянын генерал майору наамын алды. Өлкөнүн алыска аймагында кызматын өтөп жаткан милиционер үчүн бул наам өзүнө болгон жоопкерчиликти күчөттү дейт. Бул алган жылдыз жоопкерчилиги эки кесе жогорулады деп ойлойм. Бул жылдызды алган менен сүйүнүч болгону менен жоопкерчилик дагы жогору деңгээлде деп кабыл алдым мен. Биздин президентибиздин жарлыгы менен генерал майор званиясын мен үчүн күтүлбөгөн жерден болду. Ал эми мен ойлойм мындан кийин дагы жумушубуз экесе мамлекет үчүн ата мекен үчүн кызмат кылабыз деп. Генерал майор наамын алгандардын катарын бажы кызматынын төрагасы дагы толуктады. Ушул погонду алуу үчүн канча жылдык эмгек кетти? Жалпы жонунан айтканда 1996 жылдан бери бажы кызматында оперативдик бөлүктөрдө, бөлүмчөлөрдө кызмат кылып келдим. Анан 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарууда биз тарыхта болуп көрбөгөндөй бажы төлөмдөрүн чогултуп бердик. Бул көрсөткүч абдан жогорку деңгээлдеги даярдыктан болду. Ошентип, бул аптаны Садыр Жапаров кезектеги жогорку атайын наамдарды ыйгаруу менен жыйынтыктады.
өз тармагында эмгеги сиңип, наам алгандарды президент артыкчылыктарын белгилеп, ак ниет эмгеги жана өз ишине берилгендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Эмгегиңер бааланып турса, ага стимул болот. Силер мындан да жогорку деңгээлге чыгалы, эң кетекичке көтөрүлөлү деп туруп иштейсиңер. Мына ошон үчүн берип атабыз. Ошол эле учурда генералдарды коррупцияга малынбай, мыйзамсыз иш-аракеттери үчүн жазалана турганын эске тутуп, мамлекеттик коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн берилгендик ак ниет кызмат кылуусун талап кылды.